Ал эми үчүнчүсү туруктуулук. Туруктуулук не десеңиз, мисалы Чуркаш боюнча чемпионат болуп атат. Чуркаш боюнча спортсмендердин баардыгы тренировка кылып келет, тренировка кылып мен жеңем деп келет да. Мен жеңем деп баардыгы тренировка кылып келет, бирок чемпион бирөө эле болот. Неге чемпион бирөө болот десеңиз, ал көбүрөөк аракет кылган да. Ал көбүрөөк аракет кылган, көбүрөөк туруктуулук кылган. Жашоодо ушуну билип алыңыздар. Мисалы ата-энеге бир жаш бала келет дагы, жаш бала келип, ата апа мен ушундай адам болоюн, же кандай университетке тапшырайын, же кандай мектепке кирейин десе, баягы ата-эне карап туруп, кызыкканыма тапшырып алам дейт да. Точно багытты ата-эне дагы бере албайт. Себеби ата-энеси ошентип насаатты берип койгон. Кызыгыч деген нерсенин өзү жок. Мен ушинтип ойлойм, кызыгыч деген нерсенин өзү жок. Себеби билесиздер, мен эң жаман көргөн нерсем китеп окуш. Бирок мен күн сайын мажбурлап болбойт дегенде 200 бет китеп окуйм, өзүмдү мажбурлап. Сөзсүз түрдө мажбурлашыңыздар керек. Мажбурлабасаңыз эч нерсеге жетпейсиз эч качан. Сизди жалкоолук жеңип кала берет, оюн күлкү жеңип кала берет, телефон жеңип кала берет. Качан сиз өзүңүздү мажбурлайсыз, ошондо бир чокууга чыгыш мүмкүн. Ишенич негизги маселе экен. Туруктуулук негизги маселе экен. Туруктуу болбосоңуз эч качан эч нерсеге жетпейсиз. Бир нерсени баштап коюш ар дайым оңой. Билесизби, сиз ушуга чейин канча нерселерди баштап койдуңуз, таштап койдуңуз. Спорт залга барам дейсиз, 10 күн кыласыз, 20 күн кыласыз, башка ишти баштайсыз, китеп окушту баштайсыз, күндө 10 беттен окуйм дейсиз. 3 ай, узагы 3 айга чейин барып атасыз да. Ар бир маселеде узагы 3 ай, 4 ай, 5 айга чейин барасыз, таштап коесуз. Жаштар 11 классы бүтөт дагы көбүнчө бир жакшы иш аракет кылам, мал бизнес кылам деп айылдарды деле, мисалы үчүн. Ушул иштерди баштайт дагы кичине кылат, таштап коет, кичине кылат, таштап коет. Неге десеңиз, буларда туруктуулук жок да. Булар мен ушул нерсеге кызыгам деп ойлоду, бирок кызыгышы ал эмес эле да. Кызыгыч деген нерсенин өзү жок. Азыр мен сизге каалаган кесипти айтып туруп, мактап туруп, мотивация берип туруп, кызыктырып кое берем мен сизге. Любой кесипкечи. Бирок сизде туруктуулук болбосо, ал нерсеге жетүү эч качан болбойт. Туруктуулук негизги маселе экен. Ошондуктан ар бир нерседе туруктуу болуп, өчөр болбосоңуз эч качан эч нерсеге жетпейсиз.